Дәл ушундай жагымдуу музыкалык чыгармадан берүүбүздүн сапарынын алдыны көздөй улантабыз жана биз бүгүн мамлекетибиздин баягы башкы мыйзамы болгон конституциябыз жөнүндө кеп калатабыз. Азыр болсо студиябызга дагы бир мекенибиздин мекенчил патриот, элибиздин сыймы болгон дагы бир мырзасы конокко келип калды. Тааныштырабыз. Азамат Жаналиев мырза конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, кутман таңыңыз менен. Кош келиптирсиз. Эртеңки майрамыңыз менен Азамат байке. Бирге болсун. Сизди ушул алгач эле мекенчил, билбейм, Кыргызстан үчүн күйгөн, ушул дүйнө элинин достугу үчүн, ынтымагы үчүн эмгек кылган Азамат катары тааныйбыз да сиздичи. Анан мен ушул алгач эле мени кызыктырган суроо ушунчалык күчтүү мекенчилдик сезимди кантип пайда кылса болот же кантип ойготсо болот? Так. Бул мекенчилдик сезимди пайда кылса деле болбойт болуш керек. Бул ар бир кыргыздын төрөгөндө эле баягы канында болот окшойт деп ойлойм да. Анткени биздики ата энебиздин тарбиясы да кичине башкача болгон, кайсы жерде жүрсөң дагы тууну эч качан чүрбө деген идеология менен өстүргөн да. Мугалимдерибиздин тарбиясы кичине башкачараак болгон, баягы туу жөнүндө көбүрөөк информацияны балким баягы өзүмө көп кабыл албагам. Анан чет жакта кайсы жерде саякаттап жүрсөм дагы ар дайым ошо тууну үйдө бир туум бар, жумушумда бир туум бар. Анан жердин баарында эле туулар илинип турат да меники. Бул туу мен үчүн ыйык нерсе да. Кече күнкү баягы түнү менен тууну көтөрүп кармап турганыңыз дагы бекеринен жөн жайынан эмес деп айтсак болот экен. Телекөрүүчүлөрүбүз балким баягы интернет блоктарынан көрүп билбей калган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу айтып өтөлү. Дал ошол мынакей жакында эле борон чапкандай түнү менен баягы таң атканча жаан чачыңга карабай туубузду кармап турган чыныгы эр Азамат байкебиз дал ушул Азамат байкебиз болот. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү дагы маегибиздин сапарын улантсак. Ооба, Азамат мырза, айтсаңыз, ошол туу шамалга баягы жерге түшүп калганда ар бир эле эр Азаматтын оюна барып туубуз биздин башкы аянтыбызда ар дайым болуш керек, туруш керек деген ой келе берген жок да, келе бербейт да бул ойчу. А сизге ушул ой кайдан келди? Дароо эле укканда эле дароо эле келдиби же? Мындай болот. 24-апрелде мен өзүмдүн кезектеги коллекциямдагы 20-сүрөттү бүтөм. Бул биздин азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Ал президенттин сүрөтүн бүтөр соң үйгө келип, чай ичем деп отуруп, ичинен чай ичип, анан интернет ачып карап көрөчү, эмне болуп атат деп карасам, эң эле биринчи ошо туу ыргып кетти деп маалымат келди. Ошону окуп калдым. Мен дедим дагы, ошо кандай кийимчелде ошондой эле мен аз келем деп алып үйдөгүлөргө айттым. Аз келем деп эле чыгып кеткен үйдөн. Каяка бартасың деп сураган жок. Чын эле ошо туу түшүп кетти болду экен деп, жөн эле барып көрөйүнчү дегенде, кантип ошо түшүп кетсе, эч ака эле илип коймок да 1 саатка жеткирбей. Кантип эле түшүп кетсин деп, анан өзүм ишенген жокмун. Жеткиче бир бушайман болуп бардым. Кантип суу түшүп кетет депчи, түшсө илет эле да, ким ой деп жаман таң калып, анан площадька барсам, аянтка барсам, чын эле туу жок. Бир сөмүтүп өтүп барат, карап, көрүп, так, үйдөгү туу кичинекей, жумушта туу чоңураак. Кеттим. Типтиз эле жумушка бардым да, туңгучка чейин барып, аяктан тууну алып келип алып, анан келгиче эле кечки саат 11:30-12 болуп калды. Анан мен дароо эле жүгүрүп барып туруп, тиги эки аскер турган жерге барып, экөөнүн ордуна туруп алып, кыйын болуп турду. Турсам, анда кароолчулар, тиги милиционерлер келип, бияка турганга болбойт дейт. Анда айттым, мен туу жок болсо мен каяка турам анда десе, анда ылдый жагына тур дейт. Макул деп анан сүйлөшүп алып ошо ылдый жакка туруп алдым да. Анан эң эле башкы максаты бул туу жок мен үчүн аябай бир чоң трагедия. Таң калыштуу болду, Сиздин оюңузча туу түшкөр замат дароо эле кайра илиш керек болчу? Ооба. Негизи ошондой болуш керек да. Конституциябызда дагы 6-беренесинде Кыргызстандын гербин, туусун, гимнин мынакей көзүн карайын сактап, анан бул конституцияга жазылбаса деле ар бир мамлекеттин, ар бир жарандын баягы мекенчил инсандардын жүрөгүнө жазылыш керек да. Анткени туу түшкөн бул жаман да. Бул аза күтүү, түшпөсүн эч качан. Аза күтүү учурунда түшүрөт. Же болбосо эки мамлекет согушуп кетип, анан бирөөсү жеңилип калса ошондо түшүрөт. Мында жөн учурда түшпөш керек да. Болгондо дагы борбордук аянтыбызда. Ооба, көпчүлүктү таң калтырган окуя болду чындыгында. Ал эми биз болсо көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү. 56-56-72 сандарынан терип байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ушул суроонун, ушул маегибиздин дагы бир кызык болуп атат да.
Кандай эл тараптан кандай сиздерге мамилелер жасалды, кандай эмоцияда калдыңыз, сизге болгон ой пикирлер кандай болду? Мынакей бир канча күн өтүп кетти, ал убакыттан бери кандай болду? Чындыгында мен ойлоп аткам, мен келип турсам 1-2 сааттын ичинде баягы өкмөт тарабынан ошо туу келип кайра ордуна келет болуш керек деп. Анан өзүмө сөз бердим, мен туу келип ошол жерге илинмейинче тура берем деп. Анан турдум, саат 1 болду, 2 болду, 3 болду. Анан ошол жерде түнкү кызматта жүрүшкө жана милиционер байкелерибиз келип чай алып келип беришет, нан алып келип беришет, үстүңө пакет жаап коюшат, жаан жабып атат да. Андан кийин 3-төн 4-төн баштап анан биздин баягы Facebook'тан көргөн жана мекенчил байкелерибиз келе баштады. Мисалы үчүн Ильясбек деген, Максат Чакиев деген байкебиз келди. Жаанда площадь аянтта эч ким жок, анан жөөмү тийип басып кеткен. Караанын көрүп алып, өзүнчө сүйүнөт экенсиң да. Ар бир өткөн балалар келип, "О, байке, красавчик" деп алып кетишет. Анан ошентип таңкы бир 6-га чейин бир 10-15 киши чогулуп калдык да. Бирөөсү ботинкесин алып келет, курткасын алып келет, анан ысык чай, тамак алып келишет. Баягы ыраазы болот экенсиң да. Менде патриоттор чындыгында мен эле эмес, чындыгында Кыргызстандын оюна салсаң бүт эле мекенчил инсандар. Ошол киши түртүп коюш керек да. Айрыкча, эң сонун. Сиздин ошол аракетиңизди биздин кесиптешибиз дагы түнү менен сиз менен чогуу болуп Ильяс Балташев тартып элге көрсөтүп жеткирүү аракетин дагы өз кызматында жасады десек болот. Анан сиз кесибиңиз боюнча Азамат байке архитекторсуз. Анан сиздин хоббиңиз сүрөт тартуу. Джип менен сүрөт тартуу баягы өзгөчө техника менен кандай аталат эле ошол техника? String art. String art деген бул джип жана мык менен тартылган сүрөттөр, Ошол сүрөттөрдү сиз дүйнө жүзүнүн баягы белгилүү инсандарынын, мамлекет башчыларынын, өлкө башчыларынын портреттерин тартып, Bunun негизги максаты белгилүү баягы ынтымакты, достукту ошол жип аркылуу бириктиргиңиз келет. Бул идея башында кайдан келип чыкты эле? Мен саякаттап жүрдүм. Саякаттап жүрүп анан Ашайтан араба менен жүргөндө өзүмө окшогон эле саякатчыларды аябай көп көрдүм. Австралиядан келип, анан 11 жылдан бери саякаттап жүрөм. Анан бирөө айтат, мен пенсиямды бана чогултуп, анан ошол акчага саякаттап жүрөм депчи. Анан мен отуруп ойлондум. Мен деле аларга окшоп саякаттап жүрсөм, жүрө берем, бирок өзүм үчүн дедим. Эгерде артыма бир из калтырыш үчүн мен бир нерсени таштап кетишим керек. Ар бир мамлекетте. Ал нерсе эмне болуш керек? Анан дүйнөдө эмне жок? Кырчылар толтура, так кырчы боло албайм. Спортсмендер толтура, тигилер толтура, булар толтура, сүрөтчүлөр толтура, так эмне кылышым керек деп анан ошондо изденүү башталды. Биринчи китебим жазып чыктым 29-күз деген. Аны өткөрдүм, андан дагы отуруп ойлонуп жүрүп анан сүрөт тартайын. Сүрөт тартканда дүйнөдө миллион кандай бир ыкмасын тартыш керек болот да, жаратыш керек болот да. Өзгөчө. Ошо 6-класста айылда окуп калдым. Ошондон мык менен дубалдын сырттарына мыктар кагып, зым менен байлап, анан швач элек да. Анан ошол кезде мен 3-4 сүрөт тарта коюп, 1-2 жолу уруш жегем да. Ошо келди эсиме. Ошо мык менен баштап көрөм дептир. Анан ошондон эң эле биринчи сүрөтүм бул Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү болду. Анан ошондон баштап өзүмө максат койдум да. Кайсы мамлекетке барбасам дагы ошол жердин өлкөнүн башчысын, же болбосо ошол өлкөнүн тарыхый инсанын тартып туруп, Кыргызстандын атынан белекет чытап туруп анан кетерим. Бул из кала берет да. Эң сонун, жакшы, керемет. Мынакей сиздин ушул баягы Чыңгыз Айтматовдон баштаган эмгегиңизден таасирленип, сиздин баягы өнөрүңүздөн артылайм, сиздей болом дегеси инсандардын саны көбөйгөндүктөн жаштар мынакей өзүңүз көрүп аткандай мондай эмгектерди жаратып атат. Бизге да ньюси деп жазып беришкен. Жип өспүрүм балдар сакен азыр болсо телегөрүүчүбүз бар экен, байланышта кабыл алалы. Саламатсызбы? Десек кайрадан байланышка келиңиз. 56 72 сандары байланышта. Азамат мырза, айтсаңыз да, канча мамлекетти кыдырып чыктыңыз? 10-12ге жетип калдык буюрса. Эми максат боюнча бир 100 мамлекет бар да. Канча убакытка чейин 100 мамлекет болуш керек? Эми колуңуздан келишинче. Жакшы. Канча жыл болот, ким билет. Бүгүн биз баягы конституция, мыйзамдар жөнүндө кеп кылып атпайлыкпы? Анан менде бир кызык суроо жаралып атат. Мына ушунча мамлекеттерге барып, келип көрүп келатасыз, алдыдагы пландарыңыз бар да. Ошол сиз барган мамлекеттерде баягы мыйзамдарды жөнүндө байкай алдыңызбы, артыкчылыктарын же өзгөчөлүктөрүн? Биздин мыйзамдардан өзгөчө эмне мыйзамдар бар экен? Өзгөчө баягы туристтерге, мисалы биздин
Кыргызстанга келип, өз алдынча баягы ишмердүүлүгүн жүргүзүп дебейли, бирок кыдырып кеткенге мүмкүнчүлүктөр жаралганда, ал Конституцияда бир канча беренелеринде каралган экен. Сиз барган мамлекеттерде өзгөчө бир сизди баягы таң калтырган бир мыйзамдар менен каршылашып көрдүңүзбү? Анда учурлар болду. Эң эле мисалы үчүн кызыктуусу бул Монголияга кирип атканда. Биринчи кирип атканда киргизбей коюшту. Ооба, эмнеге десем, счетуңда $5000 болуш керек дейт. О, дедим. Мыйзам боюнча ошондой. Мыйзам боюнча. Анан кайра кеттим. Кайра кетип бир 2 саат Россиянын граница чегарасында отуруп, анан кайра кирдим. Баракелде. Ошондой киришим керек болуп атат десем, сени тосуп алган киши болуш керек дейт. Ал кишиң жок. Анан кайра кетирди. Кайра тиги чегарадан өттүм. Анан ишип дагы бир жолу кирдим. Мен туристмин, саякатчымын, анан мен мынтип эле өтүп кетейинчи деп эле. Баракелде, кыргызча эле. Кыргызча өтүп кетейинчи. Инсанын. Десем анда кайра чыгар үйдө. Андан кийин ана бүттү. Монголия мага буйруп аптыр деп анан настроением жок. Кечки саат 8-терде чегаранын алдында илам келип отурам, эмне кылам? Ушунча келип алып анан кире албай кетемби деп. Анан бияктан Кыргызстандык өзүмдүн мекендештериме, командама чалдым, ушундай болбой атат, такыр болбой. Азамат байке, сөзүңүз болдуңузда улантабыз. Эле көрүшүбүз барке калып койбойлу, андан соң улантабыз. Жакшы. Саламатсызбы? Кутмандаңыз менен. Алло. Улантабыз сизди. Салам алейкум. Алейкум салам. Кутмандаңыз менен аты жөнүңүз? Бертеңки байрамыңыздар менен. Чоң болсун. Келиңиз. Мен Арамдан Батыр деген. Батыр мырза. Суроолор барбы? Батыр мырза, батыраак келиңиз десек эмнегедир. Десек, алыстап кетиптир бизден, Жакшы. Андан кийин бизге абдан кызык, көрүшкөнгө да абдан. Анан уже кире албай такси менен сүйлөшүп коем. Мени хотя бы Иркутска чейин жеткизип койгула, мен Монголияга кире албадым. Уже кеч болуп кетти, уже түнкү саат уже 10-11 болуп кетти. Анан Кыргызстандан мага бир коңгуроо келди. Азамат дейт, десе. Facebook'unu ачсаң өзүңдүкүн дейт, ачтым. Эң биринчи сөз ошоктон Азамат Жаналиевдин ылжаны эмне деп жалып турат? Никогда не сдавайся деп жалып турат. Вот ты сам себе говоришь, говорит. Окудум дагы анан болду. Дагы бир жолу кирем дедим. Ошондо кирип кеттим. Өткөрүштү. Коюп жиберишти. Аябай көкпет жигиткен деди го, Кыргыздар ушундай окшойт деди, окшойт. Монгол эли кандай экенсиз? Монгол эли аябай жакшы, жөнөкөй эл. Бизге окшогондой бар каада салттар биздикиндей тилине түшүнбөйсүң, бирок Кыргызстанда бир тилдери окшошуп кетет да, көп жерлеринен. Мында карап отсаң, сүйлөгөндөр биздикине голо деп мындай. Оңтүстөр да окшош кетет. Оңтүстөр деле биздикиндей да. Анан этти да бизде эле жейт, аябай жакшы. Башында этти аябай жеп жүрдүм, аябай сонун эт экен деп анан кийин угуп калдым, койду, уйду кантип союшат. Андан кийин уже жиркене баштадым да. Байга Монголияда эле байга көчмөн турмушун, азырда болсо байга көчмөн турмуш менен жашап келген элдерде эле сезилет андай эмеспи? Монголия азыркыга чейин боз үйдө жашайт. Азыркыга чейин кышында шаардын четинде биздики новостройкалар болуп кетет, аларкы боз үйлөр да. Боз үйлөр, керемет нерсе. Абдан таң калыштуу эл. Анан ушул баягы башка мамлекеттерге чыгып атканда баягы мыйзамдарын бузуп албайбы, же чочулоо, же коркуу сезимдери болуп көргөн эмеспи? Негизи бүт эле жерде ошондой да. Мисалы үчүн Кыргызстандан Казакстанга баратсам, кыргыздар айтат, өтө казактар жаман абайла, урдап кетет, анан уруп кетет деп. Анан Шымкентке жетесиң, Шымкентке жетсең, шымкенттиктер айтат, Байконурдун казактары жаман абайла, бауырым абайла, деги эле абайла депчи, автомат менен атып кетет, сурабайт сени деп. Анан Байконурга жетсең, алар айтат, Кызыл Ордонун казактары жаман. Ошентип анан Атырауга жетесиң, Атыраудан айтат, Азербайжандар жаман, ушундай алдап кетет, тигип кетет деп. Аякка жетсең, алар айтат, грузиндер жаман абайла депчи. Көрсөң, ушинтип өтүп кеткенсиң да. Баягы ниетиң таза болсо, пейилиң таза болсо, жакшы болсо, ар дайым сага жакшы адамдар жолугат да. Анан оюң жаман болсо, анан жаман кишилер эле жолугат болуш керек. Сизге эң жаккан жана эң таң калтырган сизди кайсы өлкө же шаар болду? Андай өлкөлөр аябай эле көп болду. Монголия эле мага баягы эсимде аябай калган ошо Монголияда. Монгол президенти менен жолуктуңуз, өзүңүздүн портретиңизди дагы бердиңиз. Кандай болду? Кантип жолуктуңуз? Сизди кантип кабыл алды? Түзмө-түз жолугуу мүмкүн болду. Ооба, мен сүрөттү тартып бүткөн соң, жолугуунун жолдорун издей баштадым. Мен деген биринчи элдердин стратегиясы боюнча биринчи кат жазат, алдын ала бир жарым жыл эрте жазат, анан жолугуусун сүйлөшүп, анан барат.
А меники биринчи барып туруп тартып туруп андан кийин жолугуш керек да. Мен тактика ушундай. Эрежелерге башуу жок сизде. Баягы страх деп коет го, коркуу сезим. Ошо болбош керек да. Ойлондумбу жаза деген жанагы барып туруп ошол жакка тарттыңыз сүрөттү. Фейсбукта бир активистка кыз жүрөт го. Атын унутуп калдым. Ойлондумбу жаза деп. Анан андай бардым, сүрөттү тартып бүткөн соң анан казак бир туугандарга жолугуп калдым. Аларга чекес чыгарып айтып, ушундай Кыргызстандан келдим. Ушундай сүрөттү беришим керек деп. Алар анан ар жактан бер жакка чыгып атып мындай болуп атат. Анан бир казактын диаспорасы келип, баягы өкүлү келип, кыскасы бир 2 күндүн ичинде уже 7-этажда батылган кабинет астында турасың деп. Баракелде. Жактан Япониядан келген делегация отурат. Костюм менен кыскашып, мен костюмда кийген эмесмин да. Деп ошол жактан бир кыргызстандык боордоштор бир рубашка алып берет, бир туфли алып берет. Болбосо саякатчы. Болбосо эле саякатчымын. Ошентип анан кирдик. Көз жолуктук, эң биринчи батылганды көргөндө төмөнө сүйүнүп мынтип учурашып. Анан ал көзгө кечке сүйлөшүп, анан кечке кайра чакырды. Офиске келем, ошо офиске кел деп. Анан аяктан бир өзүнүн белегин берди да, анан кечкесин офисине барып, аяктан жолугуп, андан ал бир бөлөсүнө тапшырып, аяктан бир 2-3 күн ичинде эс алдырып көрсөтүп Монголияны. Сиздин портретти кандай кабыл алды мындай? Аябай таң калдым, мен муну көрө элек болчумун дейт. Өзү негизи Халк Магина Батулга ошо сүрөт академиясын бүтүргөн экен. Өзү сүрөтчү экен. Анан офисине атайын чакырыптыр, өзүнүн сүрөттөрүн көрсөттү. Өзү тартып аткан сүрөттөрүн, набросоктарын көрсөтүп, китебин подарок этип. Анан мына мен өзүм да сүрөтчүмүн деп. Анан чыгып анан менин сүрөтүмдү көрдүк, аза я такой первый раз вижу дейт. Аша сонун экен деп койду. Анан болду. Дагы кайсы президенттер менен жолугуу бактысына учурадыңыз? Путиндикин бердик, бирок Путин өзүнө жолуга алган жокпуз. Бирок Кремльга чакырды, там сыйлап, андан тышкары жакында эле Эрдогандыкын берип келдим. Баласы кабыл алды, Билал Эрдоган. Шейхтерге ошо пока ошолор эле мындай. Калгандар мында турат да. Азыр кирем деп эле. Бали, баракелде дейли. Демек алдыда биздин да президент менен өлкө башыбыз менен жолугуп, анын да портреттин берүү пландарда бар, Буюрса. Ушуну ойлонуп атам дебейсизби? Акта 2 план бар, 2 планды айтпай эле отурайын. Жакшы. Пландарды кадр артына дагы кеп калдык буюрса. Мынакей майрамдар келет деп атабыз. Ушундай бир баягы элдерди, биздин мекендештерибизди жакшы бир патриоттуулукка чакыра турган эмгектерди, бир топ иштерди да жасап жүрөсүздөр. Буюрса бир сүрөт тартуудан, саякатчылыктан, дагы бир башка бир ушундай бир сизге баягы сизден күткөн жумуштардан башка дагы эмнелерди күтүп алсак болот? Пландар барбы? Алдыда бир чумурай журтту таң калтыра турчу, балким өзгөчө бир жаңылыкка, жакшылыкка чакыра турган кадамдар бар болсо бөлүшүп өтсөңүз. Пландар аябай көп. Бул меники эң эле башкы план бул Кыргызстанды башка өлкөгө таанытуу. Искусство жагынан, бул кайсыл жагынан болот, кыскасы бир жерге апартып, муну туумду сайсаң деле элдер, бул каяктыкы дейт? Кыргызстан. Кыргызстан ал каякта? Ал эмне дегендер суроолор кетет. Кыргызстан деген бул өлкө, мамлекет, ушундай Централдык Борбордук Азияда ушундай деп айтып берсең, деп таң калышат, Казакстанбы дейт. Анан сонда эң эле башкы план ошо 100 мамлекетти кыдырып, Африканын чөлдөрүнөн бери кыдыргым келет да. Баракелде. Эң акыры ошо Антарктидага барып, ошо жака Кыргызстандын жилин орнотуп коюп, анан келгим келет да. Мунун баары ишке ашат да, баягы акчасы жок адам кедей эмес, максаты жок адам кедей деп коет. Анан сонда акырын аракетибизди кыла берсек, бир күнү ойлогон ойдун баары ишке ашат да. Эң сонун. Антарктида деп калдыңыз, буга чейин дагы ошол университеттердин бир студенти Талгат Субаналиев деген биздин кыргыздын туусун алып барып Антарктидага коюп келген деген маалымат бар го. Сиз демек экинчи тууну алып баргыңыз келет, Балким алып барып тууну тартып келе алабыз. Баракелде. Тоже сонун идея болот. Жакшы, өзгөчө бир кадамдар, эң сонун. Сизден Азамат мырзадан негизи эле убакыт өткөн сайын көптөгөн баягы мекендештерибиз жакшы нерселерди күтүп калды да. Дагы эмне жаңылык жасай болду экен деп жансыңар, жакшы ийгиликтерди, жакшы жаңылыктарды күтүп калабыз. Саякатчы болуп, мен ойлойм, бардык эле адамдын максаты кыялы болсо керек да, бардык эле саякаттагысы келет. Мен да саякаттагым келип барбы, сен дагы. Бирок саякатты баягы эрдик болуш керек деп ойлойм да, мисалы. Анан саякатчы болуш үчүн сиз айтыңыз, коркпош керек дедиңиз. Биринчиден уялбаштагы керек, балким эч кандай коркунуч жок болуш керек. Анан бирок каражат маселесине келгенде сизде кандай? Кантип чечилет ушул маселе?
Каражат маселеси мисалы үчүн Дубайдыкин көп жерлердикин өзүбүздүн баягы мекенчилик байкелерибиз көп. Ошолорда кичине колдоп беришет. Назыке. Эң эле башкысы туңду көтөрүп алып ошоко барып бир тарых чыгартып келип. Ошондой байкелер чыгып турат да. Мен эгерде алдын ала айтам да, мисалы үчүн мен эми айда Японияга кетем. Япониянын тиги Асашераны же болбосо бир улуу инсан тартканды кетип атам десем, аларга кайрылам, алар колдоп берет, жол кире, тамак аш неметип беришет. Ошо мен барып берип кете берем. Анткени эгерде андай мындайча айтканда демөөрчүлөр болбосо мен сүрөттү алып барып сатсам деле болот да. Анда демөөрчүлөр болуп атканда бул мен жалгыз эле мекенчил эмес, ошо байкелерибизден баштап бир жөнөкөй Кыргыздын инсандарынын баары тең, значит ошонун баары эле мекенчилдер да. Жалгыз баатыр болбойт да, жалгыз киши тиги 1000 кишини кыра албайт. Эгерде биз кандайдыр бир жаамат болсок, эгерде сизге окшогон, бизге окшогондор баары топтолуп алсак, 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дегендей, баягы тилектерибиз бир болгондуктан ошондон ойдун баары ишке ашып атат го деп ойлойм. Эң сонун. Мыкты. Саякатчы, сүрөтчү, мекенчил Азамат Жаналиев бизде конокто болду. Дагы бир тааныштырып өтсөк, Азамат мырза сизге чоң рахмат. Таңкы позитивдүү, пайдалуу маек үчүн. Сизге да рахмат. Дагы да болсо баардык кыргыз элибизде келе жаткан байрамыбыз менен куттуктайм. Рахмат беребиз таңкы убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Биз болсо кадырман телекөрүүчүлөр, жана ушундай сонун керемет маектен кийин берүүбүз сапардын алдына көздөп улантабыз. Дагы сонун кызыктуу маалыматтар алдыда эч кайда алыстабаңыз.